Урматтуу мекендештер, мен неге түз эфирге кирип атам, бир маселеге көңүл буруп коеюн дедим. Себеби эми биз мамлекеттик кызматкер болгонубуз менен, бирок мурунку бийликтин тушунда карапайым калкка кыянаттык кылган мамиледеги бир мамлекеттик чечимдер кабыл алынганда, ошолордун бири бул жол көзөмөлдөө кыймылынын жумуштарын азайтып, цифровизация деген шылтоо менен могу Бака көчөсүндө чоң арка оротканда дайыма ушундай трёхножка коюп алышат. Булар атайын мындай мыйзамсыз иштерге барышат. Мыйзамсыз эми мындайча айтканда, кыргызча айтканда, крысанын иши да бул. Жашын алып ушундай трёхножканы коюп, карапайым калктын жонунан акча сыйрышат. Ал эми мондай маршрут таксилер булар акча чогултуп берип, атайын неме кылышат экен, ай сайын отметка кылышып, камерадан өчүрүшөт экен. А могу окшогон адамдар, мисалы, өзүнүн номерин дагы жасатып алыптыр. Булар ошо частный компаниялардын чөнтөгүн толтуруш үчүн ушундай элге кыянат кылышат да. Мына мисалы трёхножка могул жерде мыйзамсыз турат. Бул жерде элдер камера жок деп постоянно айлыкка түшөт. Мына 348 ABQ деген машина, 08 Mercedes. Салам алейкум. Сиз бул атсаңыз? Сиз бул кимдин уруксаты же тапшырмасы менен коюп атасыз бул камераны? Жок, сизге бирөө тапшырма берди, сиз каякта иштейсиз? Машинаңыз частный эле? БГ компания оперейтинг. Жеке компания? Частный компания. Частный компания. Сизге мындай тапшырма берүү, жумусуңуз ушундай же кандай? Сиз бизге дислокацияны ГАИ берет да. ГАИ берет, Келебизби? Сиз катталгансызбы ГАИде, кызматта турасызбы? Жоқ, біз частный компания өзінше. Частный компания? Камераларды қарайсыз да. Дислокацияның ГАИлер береді. Документтериңиз барбы, удостоверениеңиз? Тартпай болмаса? Жоқ, тартпайм мына. Общественное ограничение, так, БГ оперейтинг компания, оператор АПК. А частный компания ушундай айыппулдарды чогултабы? Жоқ, ГАИге чөптү бул. Жоқ, ошо силер түшүрүп бересиңер да, может, штрафтарды? Биз могу камеранын иштешин карайбыз да. Иштешин карайсыңар. А эмнеге бул камераны жөн эле ушул жерге орноттуруп коюшпайт? Эмнеге мындай? Кандай орноттуруп? Жөн бул деген эл, мисалы, кана могул жерде неме деген жок, предупреждение жок да, могул жерде камера бар деген предупреждение туруш керек да. А элдер бул жерге билбей түшүп атпайбы? Жок, бул треножкаларга эме жок да, жана знак коюлбайт да. Ал жана стационарный камераларга столбалар болуп да. Ошолорго коюлат да. А превышениянын штрафы канча? 1000 сом эмеге жараша да. 20 километрден ашса, анда категорияга бөлүнөт. Улам көбөйүп кете берет да. Катура кайдаганга көбүрөөк штраф келет. Азыр бул жердики канча ограничениясы? Бул азыр 60 турат. По городу 60 та. Плюс 10 плюс 10 эме бар да, разрешение. 70ке чейин болот да. Ошол штрафтын 1000 сомдун канча сому мамлекетке түшөт? Анысын мен билбейм ал. Кандайча билбейсиз? Сиз деген ушул немеде иштейсиз да. Мен билбейм да, мен аны тияктан тактасаңыз болот да. Мен просто оператормун, камеранын иштешин карайм мен. Жок, эми сиз полный жумушуңузду билиш керек да. Дальше төлөгөндөр эмне болот, канча салынат, аларын билбейсизби? Тияка кайрылсаңыз болот байке. Центр мониторингке барып көрүңүз, ошол жактан айтып берет баарын. Биздин главный эмелер. Ушундай жумуш сизге өзүңүзгө жагабы? Мисалы, эч ким сизди ой молодец деп өтүп кетпейт да, бүт баары жаман көрүп өтүшөт. Жок, мен өзүм жумушумду аткарып атам да байке. Жок, эми сиз жумушуңуз мындай жашаган кишилер мисалы туура эле кылып атасыңар дейт негизи. Силер жокто катуу айдайсыңар дейт да. Катуу айдайт дейт да бияктачы. Жок, эми сиз мисалы бир болбогон 5-10 неме ашып кетсе, ошонун айынан 1000 сом төлөгөн, мисалы 7-8 миң айлык алган адамдар эмне болуп атат? Мисалы таксисттер күнүнө 1000 сом табат. Сизден могул жерден бир жолу адашып 60тан ашып өтүп кеткен болсо, ошол бир күн иштегени бекер болуп калып атпайбы? Эмнеге ушуну неме кылбайсыңар? Мындай башка эле жумуш карабайсызбы ушинтип элге жаман көрүнбөйчү? Мен ушул жактан өтөм да постоянно, мындай жанагы крысалар бар го, жашынып чыгып тарткан, ошол сыяктуу неожиданно коесуңар да. Жашынбай эле көрүнүп турат го байке. Жок, эми знак жок да, бул карапайым элдин, мисалы, могу байтик жакта жалаң карапайым элдер жашайт да. Анан ошолор жөндөн жөн эле айып пулга жыгылып атат да, чынбы? А бул акчаны билесизби? 20% мамлекет түшкө түшөт. Жалаң сиздин айлыгыңыз канча?
Айлығын айта албайм экен. Эмнеге айта албайсыз? Незаконно аласыңар, двойной бухгалтерия. Законно эле? Жан эмнеге айта албайсыз? Сиз анда налог төлөгөздөн качат турбайсызбы айлыгыңызды айта албасаңыз? Айтыңыз да айлыгыңыз канча? Тиги офисиме барып сурасаңыз ошол жактан айтып берет. Мындай кылган туура эмес негизичи. Бул маселе каралыш керек. Силер жөндөн эле карапайым калкты кыйнап атасыңар да. Ал акча бюджетке түштү да мейли. Ал мага эмес вопрос, байке. Мен берди, мен бияка келип кой деди, мен коюп атам, мен жумушумду деле аткарып атам, мен деле ал вопрос тиги главный эмеге барбы? А эмнеге могу номериңиз дублированный? Ушуга уруксат берилеби? Карабайсызбы, мына жабыштырылган. Бул деген камерага көрүнбөйт да, өзүңөрдүн номериңер көрүнбөйт дагы. Анан элдикин неме кыласыңар. Жо, бул мыйзамсыз да, кайсыл жерде уруксат берилген? Мына туугандар ушундай Баха көчөсүндө жүрсөңөр, аэропортко баратсаңар, айрым жерлер ушинтип жашынып туруп алышат. 1000 сом төлөйсүңөр, анын 200 сому түшөт мамлекетке, түшпөсө жок. Бул маселени караш керек. Биз 800 сомдон күн сайын частный адамдарды байытыш үчүн неме кылбашыбыз керек. Урматтуу депутаттар, жана активисттер, Facebook колдонуучулары, ушул маселени көтөрүүгө чакырам. Кыргызстанда айыппул действительно кымбат. Превышенияга 1000 сомдон башталат экен. Анын 200 сом мамлекетке түшөт, түшпөсө жок. Ошол 20% үчүн биз ушундай частный компанияны байытып, кээ бир чиновниктердин доля аркылуу байышына жол бербешибиз керек. Жол айыппулдарын азайтууну, демилгелөөнү баарыңыздарга чакырам. Биз кирешебиз Москваныкынан ашып кеткен эмес. Биз эч болбосо ошол Москванын суммасына түшүрүшүбүз керек. 250 сом превышение. Еще бизде скоросттар аябай ылдыйлатылган. Мисалы Москвада плюс 20 берилет. Эми адам өзүнүн коопсуздугу үчүн плюс 20, плюс 10 дегенди контролдой алат да. Анан өтө эле төмөндөтүп алган Бишкектин көп жерлеринде 40 ограничение. 40 бул аябай эле жай неме да. Ошол себептен жол көзөмөлдөгө байланыштуу демилгелерди кайра карап чыгууну сунуш кылам. Себеби бул Атамбаев, Сапар Исаковдардын чөнтөгүнө түшө турган долбоорлор болгон. Бул камераны орноткон компаниялар деле өздөрүнө тиешелүү болушу мүмкүн. Ошол себептен булар айыппулдарын болушунча кымбаттатып алган. Депутаттарды, калың элди, активисттерди, журналисттерди ушул маселени карап чыгууга чакырам. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Тийиштүү жактарга бөлүшүп койсоңуздар, группаларга же өзүңүздүн баракчаларыңызга бөлүшүп койсоңуздар жакшы болот.